Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Бай лидери Орусия, АКШ жана Украинанын делегация башчылары менен жолугушту. Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян Украинадагы кризисти жөнгө салуу боюнча өтүп жаткан 3 тараптуу сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Абу Дабиге келген Орусия, АКШ жана Украинанын делегация башчылары менен жолугушту. Бул тууралуу БАЭнин ВАМ маалымат агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык БАЭ лидери үч өлкөнүн өкүлдөрүнө сүйлөшүүлөрдө ийгилик каалап, көп жылдан бери уланып келе жаткан кризисти токтотууга багытталган оң жыйынтыктар болот деген ишенимин билдирген. Садыр Жапаров курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолугушту. 23 январда өлкө башчы Садыр Жапаров өлкөнүн ири курулуш компанияларынын, тиешелүү мамлекеттик органдардын жана Борбор кала мэриясынын жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык жолугушууда куруучулардын милдеттенмелерин аткарууларына, курулуш тармагын тескеген ченемдик укуктук базадагы карама-каршылыктарды жоюу жана аны өркүндөтүүгө байланыштуу көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн. Мамлекет башчысы курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевка жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Чуншалиевке тийиштүү тапшырмаларды берди. Ошондой эле Жапаров курулуш компанияларынын ак ниеттүүлүк менен иш алып баруусуна өзгөчө көңүл буруп, куруучулардын таза иштеши керектиги баса белгиленген. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыкканы айтылды. АКШ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыкты. Бул тууралуу маалыматты 22 январда АКШнын саламаттыкты сактоо жана калкты тейлөө департаменти жарыялаган. Департаменттин маалыматына ылайык, уюмду андан ары каржылоо токтотулат. Себеби дустунун каталары АКШга триллиондогон доллар чыгым алып келген. Жарлыкка ылайык америкалык кызматкерлер тусуздан токтоосуз түрдө кайра чакыртылып алынган. Ал эми чет элдик басылмалар АКШ аталган уюмга карызын төлөй электигин, анын көлөмү өткөн жылдын январь айына чейин 260 миллион долларга жеткенин жазышты. Ошондой эле АКШнын президенти Дональд Трамп уюмдан чыгуу боюнча буйрукка дээрлик 1 жыл мурун кол койгон. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ташиев үчем төрөлгөн үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батир берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев үчем төрөлгөн үй бүлөгө Бишкектен 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу 23 январда атайын кызматтан билдиришти. Маалым болгондой, аталган үй бүлө оор материалдык абалына байланыштуу турак жай маселесин чечүү боюнча жардам сураган. Алгач батир боюнча Бишкек шаарынын мэриясына кайрылып, каттоосу жок болгондугуна байланыштуу берилген эмес. Ташиев жаш үй бүлөгө чеңден соолук, бакубат жашоо жана жаркын келечек каалады. Трамп TikTok менен келишим түздү. АКШнын президенти Дональд Трамп TikTok боюнча келишим тастыкталганын билдирип, бул багытта кызматташкан үчүн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге ыраазычылык айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Семафор порталы АКШ менен Кытай TikToктун АКШдагы бизнесин америкалык инвесторлордон турган Oracle жана Silver Lake жетектеген консорциумга сатуу боюнча келишимди жактырганын жазат. Мен TikTok'ту сактап калууга жардам бергениме абдан кубанычтамын. Эми ал улуу америкалык патриоттордун жана дүйнөдөгү эң ири инвесторлордун тобуна таандык болот жана маанилүү үнгө айланат. Башка факторлор менен катар, бул платформа 2024 жылдагы президенттик шайлоодо жаш шайлоочулар арасында менин жакшы жыйынтык көрсөтүшүмө себепчи болду. Менин жалгыз каалоом узак убакыттан кийин да TikToктун колдонуучулары мени эстеп жүрүшсү экен деп Трамп социалдык тармагына билдирди.
Ал ошондой эле келишимди акыркы жыйынтыкка жеткирүүгө жардам берген өз администрациясынын мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары биз менен кызматташып жыйынтыгына келишимди жактырган үчүн Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге да ыраазычылык билдиргим келет. Ал башка жолду тандашы мүмкүн эле, бирок андай кылган жок. Биз анын чечимин жогору баалайбыз деп кошумчалаган. TikTok кыска видеолорду жаратуу жана көрүү үчүн арналган тиркеми ал кытайлык ByteDance компаниясына таандык. 2018 жылы ишке киргизилгенден кийин Кытайда кыска видеолор сегментинде лидер болуп, дүйнө жүзүндө да кеңири популярдуулукка ээ болууда. Эмгек министрлиги Орусияга иш үчүн бара турган жарандарга кайрылды. Эмгек министрлиги Орусияга иштөө үчүн бара турган кыргыз жарандарына кайрылып, айрым эрежелер тууралуу эскертти. Ага ылайык мекеме чет өлкөдө жарандарды ишке ордоштуруу борборунун Migrants KG сайты аркылуу Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган адамдардын тизмесинде өзүн текшерип көрүүнү сунуштайт. Ошондой эле Орусиянын мыйзамдарына ылайык ал аймакта мыйзамдуу жүрүү үчүн төмөнкү милдеттүү жол жоболорду өз убагында аткаруу зарылдыгын эскертет. 30 күндүн ичинде медициналык кароодон өтүү, мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жана сүрөткө түшүү, 30 күндүн ичинде убактылуу жүргөн жери боюнча аймактык миграция органына миграциялык каттоого туруу, эмгек келишимин же жарандык укуктук келишимди түзүү, 90 күндүн ичинде эмгек же жарандык укуктук келишимдин негизинде убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу. Суроолор боюнча жарандар Орусиядагы Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнө төмөнкү байланыш номери аркылуу кайрыла алышат. +7 996 968 98 97. Айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштыруу боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Өлкө башы Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу боюнча убактылуу улуттук өнөктүктү өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу боюнча убактылуу улуттук өнөктүктү өткөрүү жарандар үчүн административдик жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатын көздөйт. Анда 083 малым каты талап кылынбасы белгиленген. 2025 жылы 19,3 миллиард киловатт-саат электр энергиясы керектелсе, 15,4 миллиард көлөм Кыргызстанда өндүрүлдү. Бул тууралуу 23 январда энергетика министрлигине караштуу энерго компаниялардын жана мекемелердин узаган жылдын жыйынтыгы боюнча коллегиясында айтылды. Кыргызстанда чыккан электр энергиясынын 12,9 миллиард киловатт-сааты ири гидроэлектростанцияларда, 0,223 миллиард киловатт-саат чыккан гидроэлектростанцияларда, 234 миллиард киловатт-сааты кичи гидроэлектростанцияларда, күн шамал станцияларында өндүрүлгөн, 2,1 миллиард киловатт-саат электр энергиясы жылуулук электр борборлорунан алынган. 3,8 миллиард киловатт-саатты көлөмдөгү дефицит коңшу өлкөлөрдөн импорттолуп келген. Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүп келет, айрыкча кышкы керектөөдө өлкө катары менен рекорддорун жаңыртты. Мамлекет жетекчилери жана тиешелүү мекеме башчылары муну улам айтып, аны чечүү боюнча иш жүргүзүлүп жатканын билдирип жүрөт. Соңку жылдары Кыргызстандын жылдык керектөөсү 15-17 миллиард киловатт-саат көлөмдө түзүп келген. Ошол эле маалда өлкөдөгү станциялар 12-14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп турган. Жетпеген энергия башка өлкөлөрдөн сатылып алынып келет. Баштапкы эсепте 2025 жылы керектөө 18 миллиард киловатт-саатты түзөт деп мерчемделсе, өлкөдөгү гидроэлектростанциялар жана жылуулук электр борборлору 14,3 миллиард киловатт-саат өндүрөт деп күтүлүп жаткан. Булак Азаттык.